бандиттик топтор, каракчылар, мошенниктер, элдин канын соргондор, мына мамлекетти мындай чоң өлчөмдөгү акчага алдагандар болбош керек. Булар кимдердин арасында? Булар негизинен ошол баягы кылмыш кылгандар, негизинен баягы финансылык сферада, финансылык банк сферасында, мамлекеттик кызматты иштеген мына ачык эле айтайын, Министерство финансовда ушул маселе көп көтөрүлүп атат. Биз бүгүн эртең айтабыз, мына азыр эле ушул маселе боюнча мен карап келдим. Бүгүн эртең айтабыз, биз чоң чиновниктерди кармайбыз. Жакын күндөрдө бизде разрабатывать этилип аткан, даярдалып аткан, уже ушуга чейин даярдалып келген көптөгөн биздин өзүбүздүн мероприятияларыбыз бар. Жакындан баштап биз чоң чиновниктерди, мамлекетте иштеген ушул финансыны колуна кармаган, элдин акчасын колуна кармаган, бирок туура эмес пайдалангандарды, эффективсиз пайдалангандарды, өзүнүн жеке оюна гана пайдалангандарды бардыгын жоопко тартабыз, тартканда катаал жоопко тартабыз.